Кече күнү белгилүү болгондой, Бусурманкул Табалдиев Кыргызстанга келип көрсөтмө бериптери. 13-жылы Грим Төбөл Азиз Батукаев түрмөдөн чыгарылганда Табалдиев коргоо кеңешинин катчысы болгон жана 19-жылы Батукаевдин мыйзамсыз бошотулганы боюнча иш кайра карала баштаганда өлкөдөн качып кеткен жана ага издөө салынган. Табалдиев өлкөгө былтыр күзүндө келип, Ички иштер министрлигине өзү барган деп айтылууда. Ноябрда ал үй камагына чыгарылып, декабрда ага коррупцияга аралашкан деген берине боюнча күнөө коюлуп тур. Февралда тергөө аяктап, анын иши сотко өткөрүлгөн деп айтылууда. Коопсуздук кызматын 2 жолу башкарып, укук министри болуп, баш прокурордун милдетин аткарган Табалдиев Батукаевдин иши боюнча бардык маалыматка ээ. Бирок бийлик аны орчундуу жазага тартат деп ишенүү кыйын. Анткени азыр Кыргызстанда мамлекет дагы, коом дагы бир кезде бийликте отуруп кылмышка баргандарды жазалоого кызыктар эмес. Атамбаевди колдоп деле эл митингге чыгып атпайбы?